ээри жок эле атка минип калган да. То есть алардын башкаруу мүмкүнчүлүктөрү аз. Айыл өкмөттүн башчысын кызматтан ала албайт. Же болбосо айыл өкмөттүн башчылары айыл өкмөтүндөгү 11 айылдык кеңештин депутаты болсо, анын 6 менен эле кеңешип калган. Ошол менен айылдык кеңештин 6 депутаты менен сүйлөшсөм болду деп калган элдин кызыкчылыгын унутуп калгандагы убакытта шарттар болгонун биз моюнга алышыбыз керек. Ошол себептен өзүңүздөр билесиздер, биз депутаттар 1-июлдан баштап каникулдан региондорго кетебиз. Ошого кеткенге чейин азыр мыйзам долбоор иштелип чыгып бүттү. Азыр убакта бул коомдук талкууга чыгарылды. Мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып силерге айтып коеюн. Ошол талкууда сиздер мына жергиликтүү бийликтин өздөрүнүн жоопкерчиликтери кандай болуш керек, аларга кандай мүмкүнчүлүк бериш керек, ошол жөнүндө дагы силер ошо мыйзам долбооруна сунуштарыңызды берсеңиздер болот.